Урматтуу депутаттар, мен дагы ошол региондогу көйгөйлөрдөн баштасам. Кара Суу районунда Папан айыл аймагындагы көйгөйлөр боюнча айтып кетсем, биринчи жакшы жактарын айтайлы. Быйылкы жылы Ош Папан жолуна 7 километр асфальт төшөлүп, бүтөйүн деп калды. Бул боюнча өлкө жетекчилигине чоң ыраазычылык билгизебиз элдин атынан. Андан кийин Шериев атындагы Андагул айылындагы мектебибиз дагы жакын арада бир 10-15 күндүн ичинде бүтүп пайдаланууга берилейин деп турат. Бул боюнча ыраазычылык билгизебиз. Жакшы иштер тез аранын ичинде курулуп атат. Кичине көйгөйлөргө өтсөк, ошол Папан айыл аймагында Бөрү деген айылыбыз бар. Ошол жерде 2,7 километр асфальт таш керек болуп атат. Мындан 10 жыл мурун холодный асфальт дегенди аргасыздан баскан элек, ал көпкө чыдабайт экен. Бүгүнкү күндө талкаланып, жол кейиштүү абалга келип калды. Ошондой эле дагы бир көйгөйдүн бири, Андагул айылында 400гө жакын кожолукка жер участкалары таркатылган. Кайрак жерден каналдын үстү жагынан. Бүгүнкү күндө ошол трансформация убагында болбой калган экен. Элдер эмне кылышын билбей, ошол участоктарына ээ болбой атат. Ошол трансформация маселесин дагы ошол жогору жактан кагаздарын даярдап жиберишти. Ошол боюнча дагы бир Алмаз Акмжанович көңүлгө алып койсоңуз. Кийинки маселе Папан Кожокелен жолу. Бүгүнкү күндө 10 километр турук деген фонд бар. Ошолордун атынан башталды. Бул сүйүнүчтүү кабар. Ошондой эле республикалык бюджетте Минтранстан дагы ушул Кожокелен жолуна жылына жок дегенде 5 километрден берип турсак, 3-4 жылдын ичинде айылга чейин асфальт болуп калат экен. Бүгүнкү күндө өтө акыбал начар. Ошол капчыгайдын ичинде оор жүк ташуучу машиналар көмүр ташып, экологияны бузуп, жолдун айланасы чаң айланып кеткен. Кийинки маселебиз ушул Папан айыл аймагындагы электр мамычаларын алмаштыруу өтө бүгүнкү күнгө орчундуу болуп турат. Мурдагы жыгач мамычаларды тез арада алмаштырыш керек болуп атат. Бүгүнкү күндө бир 50-60 столбалар бар экен айыл өкмөттө. Бирок ошону келип рес улап, зымдарын тартып бербей жатыптыр. Ошол боюнча дагы Алмаз Акмжанович тиешелүү министрликке кат жолдоп коелу. Кыш келатат. Кыш келге чейин ошол жыгач мамычаларды алмаштырып, бар бүгүнкү күндөгү бар бетон мамычаларга зымдарын тартып, элибизге кам көрүп коюшубуз керек. Негизинен ушул көйгөйлөр эске аласыздар деп ойлойм. Чоң рахмат.